Assalamu alaikum. Urmatlı bizden kanalın görüşçüleri, urmatlı Karayakeci kanalın patişleri. Bugün 1 Mart, жаздың 1 günü sizlerge keçe günü Mokrasval Setek Kia Carnival avtounasını tartып обзор кылгандан кийин менден ак светін тартып кой деп суранып аттыңыздар эле. Мына Кудай буйруп насип кылып, бүгүн Kia Carnival 3-чү поколениядагы автоунааны обзор кылып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул полный максимальный комплектация бензин 3.3 объем бул. Сиздер бензинин тартып кой деп сурангандар үчүн бензин 3.3 объем полный комплектация ак түстөгү Kia Carnival 3-чү поколенияда автоунаа. Көрүп турасыздар. Мунун дөңгөлөктөрү дагы хром, аябай чоң. Мен сиздерге азыр муну кененирээк отуруп, биз менен бирге болуңуздар биздин каналда. Мен сиздерге азыр кененирээк обзор кылып түшүндүрөм сиздерге. Арка тарабынан көрүнүшү, аркасында 2 выхлопной глушители бар. Бул Kia Carnival полный комплектация болгон үчүн эмне издесең ичинде баардык нерсесин табасың. Мен сиздерге бир сыйра бул сыртынан көрүнүшүн көргөздүм, андан кийин ички тарабын көргөзүштү улантабыз. Ушунда достор, андыктан биз менен бирге болуп, биздин видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Мен сиздерге бул машинанын узун турасындагы бир сыйра эскертип айта кетейин. Бул машинанын узундугу 5 метр 115 сантиметр. Ширинасы болсо 1 метр 98,5 сантиметр. Машинанын бийиктиги 175,5 сантиметр. Дорожный просвет боло турган болсо 17,5 сантиметр экен. Ушундай достор, андыктан бензиновый Kia Carnival 2019 жылкы автоунааны биз менен акырына чейин полный обзорду көрүңүздөр. Бул 2019 жылкы көрүп атасыздар. Мунун туманниктери дагы бир аз башкача кетет. Биз тарткан Kia Carnival'дын бул туманниги тоголок болчу. Бул болсо квадраттын ичинде 4 көзү бар. Ходовой огни, мында диодовый, алдындагы камерасы бар. Көрүп атасыздар достор, алдында да камера, алдында да парктрониктери бар. Алдынан көрүнүшүндө аябай кооз көрүнөт. Мунун дискаларынын размерлерин айта турган болсок, азыр 255 45 R20 дейт. R20 хром диска. Бул көрүп атасыздар, повторитель поворотниктери да бар. Жана астында камерасы дагы бар. Достор, бул жагына көңүлүңүздөр бура турган болсок, мунун заводской парогу Kia Carnival деген жазуусу менен бесключевой доступ көрүп атасыздар. Арка тарабында дагы ушундай бесключевой доступ. Бисмиллахиррахманиррахим. Менден көпчүлүк учурда сурап каласыздар, бул тонировка уруксатбы деп. Бул жерде полный тонировка, лобойдон бери тонировка уруксат. Эч кандай проблема жок. Бул жагына көңүл бура турган болсок, полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, даже память сиденья дагы бар достор. Ручкалары болсо өзгөчө пластикте под дерево болуп жасалган. Көрүп атасыздар, ичи болсо пластик, өдө тарабы кара, асты тарабы мындай саргыч түстөгү кожаный салон. Электрический сиденья, жылын айта кете турган болсок 2019, жана да айтып өттүм. Асты болсо мындай палас, даже клёнкалары дагы чечиле эле экен. Андыктан мен сиздерге бисмилла деп салонго отурайын дагы, мунун жүргөн пробегин дагы көрсөтүп коеюн. Бул болгону 15.000 гана жүрүптүр. 15.340 км гана жүрүптүр. Ушундай достор, бул бензин, полный комплектация, подушка безопасности, круиз контроль, не издесең бардыгы бар. Старт кнопка, монитор, Bluetooth, DVD. Пасайтып коеюн звугун бир аз. Бул жагын карасаңыздар, авторегистратордан бери бар. Двухзонный климат контроль. Бул 8-ступенчный автомат коробка. Мен адашпасам. Подогрев сиденья, вентиляция сиденья, подогрев руль, өткөндө айтпай кеттирмин, подогрев руль дагы бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул пассажир жактагы дагы подогрев сиденья, подогрев мындай вентиляция сиденья болот. Ушундай достор, бул камера, вокруг камера, бүт айланасында камераны көрсөтүп турат. Подстаканниктери бар, мындай болгон күлүшү бар экен, бир улук. Подлокотник, астында чоң бардачоктор бар. Жана ошондой эле мунун бул тарабында дагы бүт бардачоктору бар. Өткөндө дагы сиздерге тартып көргөзгөнбүз. Кимде ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин алдыңкы видеолордо көрсөңүздөр, биз мындан да башка машиналарды тартып көргөзгөнбүз. Эми салондоруна кезек келе турган болсо, достор, салондору аябай мындай
биздин орусча сөз менен айтканда аябай богатый, шикарный экен. Эч мындай сөз болушу мүмкүн эмес. Мына жана датчиктерин көрө турган болсоңуздар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул ошол мунан басып койсо, полосадан эч жакка качпастан полосадан жүрөт. Машина келип калчу болсо, бул тараптан сизге сигнал берет. Мен түшүнүгүм боюнча дагы билгендер комментарий жазып коюңуздар. Көпчүлүк учурда адашып кетип, шашып кетип, биз башка айтып алсак, биздин комментарийдан оңдоп койгонуңуздар туура болот. Көрдүңүздөр, бардыгы бул жагыдагы электрический сиденье. Мен сиздерге азыр наркы тарабынан дагы көргөзөйүн. Ага чейин мен сиздерге бул тарабын көргөзөйүн. Панорамный крыша. 2 люк бар. Бул тарабында дагы люк, алды тарабында дагы люк бар. Салафандары чечиле экен. 15 миң жүргөн машина. Аябай жаңы машина экен. Антон достор, биз менен бирге болуңуздар. Мен бул машинанын пассажир жүрө турган тарабынан келип сиздерге эшигин ачып көргөзөйүн. Эшиги мына көрүп атасыздар, автоматический ачылат. Бул жагында дагы пароктору бар. Бул 4 тарабынан тең эшиги ачылмакчы. Мен сиздерге бул тарабынан ачып көргөзүп тура көрдүм. Көрүп атасыздар, бул жакта кнопкасын басып койсоң, машина өзү жабылат. Муну ушундай эле ички салондон дагы управление кылса болот. Антон достор, мен сиздерге азыр ички тарабындагы көргөзөйүн. Бул өткөнгүдөй эле 9 месталуу, клёнкалары даже чечиле эле экен. Бул автосалондон алынган машина. Я бисмилlah, мына аркасын сиздерге арка тарабынан көргөзөйүн. Аркасында креслолору өз-өзүнчө. Мунун артында дагы багажниктин ордунда сиденье бар. Аны көтөрүп койсо дагы 2 адам, 2 киши отурса болот. Антон достор, мен сиздерге азыр ушул тарабынан көрсөтөйүн. Мынакей достор, мен сиздерге арка тарабынан өтүп көргөзөйүн. Бул жактарында дагы эч кандай салафандары да сыйрыле эле экен. Мына көрүп атасыздар, мунун полный комплектация болгондуктан мындай занавеска, шторкалары бар экен. Занавеска деп адашып кеттим, шторкалары бар экен. Өзү шторка деп мындай көрүп атасыздар, мына бардык эшиктеринде заводской шторкалары бар. Клёнкалары дагы чечиле элек, подлокотниктери, креслолору өзүнчө эле бир башкача экен. Бул эми полный комплектация, полный навороченный. Бул жагына көңүңүздөрдү бурсак, USB-ге выход, подогрев сиденья жана 220 вольтка дагы розетка дагы бар экен. Ушундай достор, подстаканник. Бул тарабын көрө турган болсок, управление печки, кондиционер жана башка. Бул жагында болсо люк. Люктун өзүңөр ачып, өзүңөр жаап, алиги шопур адамды люкту ачып койчу, эшикти ачып койчу дебестен өзүңүздөр ача берет экенсиздер. Бул жагына көңүңүздөр бура турган болсок, ручкаларында даже клёнкалары чечилип тур. Абсолютно жаңы машина, новый. Деп мен сиздерге мындай анча-мынча орусча сөздөрдү кошуп айтып кетип атам. Мына достор, бул полный арка тарабынан көрүнүшү. Өзүңүздөрдү бир ушул машинанын ичинде отуруп айдап баратканда элестетип алыңыздар. 2019-жылкы последний модель Kia Carnival 3-чү поколениядагы 3 объем бензин достор. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Мен сиздерге азыр ар бирин өз-өзүнчө көрсөтүүнү тура көрдүм. Көрүп атасыздар достор, 2-чи катардагы сиденьянын ортосунда бир 15 сантиметрдей орун калат экен. Бул тарабынан дагы сизге көргөзөйүн. Асман көрүнүп турат. Бул люк, подушка безопасности бул жактарында дагы бар. Шторка жаңы эле көрсөтүп өттүк, подстаканник, даже USB-ге выход бул жерде дагы бар экен достор. Көрүп атасыздар, эң акыркы 3-чү катардагы сиденьеде дагы USB-ге выход бар. Антон достор, мен сиздерге азыр бул машинаны түшүп, арка тарабынан да көргөзөйүн. Мына достор, мен сиздерге бул машинанын жаап коелу дагы, арка тарабынан көргөзөлү. Арка тарабынан көрүнүшү дагы аябай кооз көрүнөт экен. Аркасында камера задний вида, парктрониктер бар. Өзү негизи эле камера арка тарапты көрсөтпөстөн бардык тараптарды көргөзөт экен. Жан башында капталында келеткан машиналарды дагы көргөзөт. Бул азыр багажды көрдүңүздөр, басып койсок өзү ачылат. Мен сиздерге өткөндө адашып, коопсуздук курду, бел кур деп адашып айтып алдым. Бизден подписчиктер менен турлап жазып атышты. Рахмат баарыңыздарга, Алла разы болсун. Сөдөн да жаңылбас жак жок, мүдүрүлбөс жак жок дегендей, биздин көпчүлүк учурда адашып кетип, башка деп атап алган учурлар көп кездешет достор. Андыктан көңүл бурбастан сиздер мени туура кабыл ала бериңиздер. Көрдүңүздөр, булар ремендери, арканкы 3-чү катардагы отургучтун ремендери. Бунун астында көрүп атасыздар,
астында мынаны тартып, 3-чү катарды көтөрсө, бул жерде багаж болбой калат. Өзүңүздөр билесиздер, мунун үстү жагына багаж коюшка туура келет. Антон достор, бул 2 адамдык болсо, бул 3-чү адамдын, адашпасам, бул алдыңкы сиденьяныкы экен. Алдыңкы сиденьянын ремени экен. Ушуна достор, бул жагына карасаңыздар, кнопка менен жабылат өзү. Анан клёнкалары да сыйрыла эле экен. Муну жаап койчу болсо, өзү басып койчу болсо, мындай болуп багажник өзү жабыла берет. Ушунда достор. Эми мен сиздерге бул алды тарабынан дагы бир сыра көргөзүп, андан кийин мотор жагындагы бир сыра көргөзө кетейин. Полный тонировка, эч кандай эчтеке көрүнбөйт, 100%. Бул жерде бир мына тыюу салынбайт. Даже пассажир отура турган сиденье отургучу дагы электрический экен достор. Көрүп атасыздар, эч кандай чийилген же башка нерселери жок. Жаңы машина, бул каяктан чийилсин. Бирок мындай кылып, баягы ремен чийилдай бербеш үчүн мындай сайып коюптур. Бул обманка. Таксисттер жакшы билесиздер, мындай сайып койсо бул экрандан күйүп, жанагы тынчыңды албайт. Андыктан достор, көрдүңүздөр, бул жагында USB-ге жанагы прикрутителге выход бар экен, бул тарабында дагы пассажир жактан көрүнүшү дагы аябай сон. Бисмилла деп алды жагына отура турган болсок, өзүнчө эле бир кайф да. Сөз менен айтып жеткире албайсың. Панелдердеги кнопканын көптүгү менен бардык эле кнопкалары түшүнө бербейт экенмин. Түшүнгөндөр өзүңүздөр билесиздер кандай комплектациялары, эмне деген кнопкалар экенин. Бул максимальный комплектация, эмне издесең бардыгы бар. Жок нерсенин өзү жок экен. Ушундай достор. Мына достор, мен сыртка чыктык кайра. Бул жагында дагы, пассажир жүрө турган жагында дагы камерасы бар экенин сиздерге көрсөтө кетейин. Дөңгөлөктүн размерин айтып кеттик. Бул 20 хром, аябай чоң, 255-ке 45 экен. Дорожный просветти дагы айтып өттүк, 17,5 см. Бул 5 метр 115 см машина, аябай узун, аябай чоң машина экен. Антон достор, мен сиздерге азыр капотун ачып, капотунда көргөзүштөн алдың, мен сиздерге крышасын дагы мындай көрсөтүп коеюн. Өтө тарабына багажник катырып койсоңуздар да болот. Негизи арканкы сиденьяга киши отурчу болуп калса, үстү тарабына багаж койгонго туура келип калат. Антон достор, мен сиздерге азыр капотун ачып, ичинде эмне бар экенин дагы көрсөтө кетели. Мына достор, кечиндеси болсо, булар эшик ачканда бардыгы күйүп турат. Анын баарыңыздар жакшы билесиздер. Салафандары даже чечиле эле экен. Мынакей достор, биз алдыңкы капотун тартып алдын ачтык. Эми мен сиздерге бул мотор туурасында бир аз айта кетейин. Бул кадимки эле GDI мотор, 3 объем бензин, 280 аттын күчү бар достор. 280 аттын күчү бар. Бул орто жүргөндө сиздер 90, 100, 110 жүрсөңүздөр 13-14 расходлат. Кокустан дагы андан тапит этип баса турган болсоңуздар, андан дагы көбүрөөк ичет. Эми элестетиңиздер, 3 объем машинанын көпчүлүгүңүздөр эле айдап жүрөсүздөр. RX 330дарды айдап жүрөсүздөр, 350 Lexus'дарды айдап жүрөсүздөр. Кандай көп жесе, бул деле ошондой катуу жүрсөңүздөр, ошондой көп жейт. Ушуна достор, мен сиздерге бир катар бул сырттары менен көргөздүм. Мунун алдындагы фарларында карасаңыздар, аябай кооз, аябай сонун көрүнөт. Последний модель. Бул 3 объем, эч кандай бир ашыкча деле нерсеси жок, кадимки эле бир мотор. Бул жагында воздушка турат, компьютер турат, ABS, расширительный бачок, жидкий бачок, жана мындай омывательный бачок, аккумулятор. Башка эч айырмаланбайт экен. Ошондой эле GDI моторлор, башка GDI моторлор менен болгону бул объем бир аз чоңураак. Буга чейинки тарткан Kia Carnival ал 2.2 дизель 202 аттын күчү болгон болсо, ал турбонадов болчу. Бул 3 объем бензин, 280 лошадиный сил, аябай күчтүү чоң автоунаа. Комфорт дагы эмес, бул престиж бизнес класстагы автоунаа. Ушундай достор, мен сиздерге бул видео аябай узарып кетти. Мен сиздерге бул машинанын азыр дагы бир өзгөчө жерин айтып, андан кийин сиздер менен бул видеону аяктайлы. Мына достор, мен сиздерге кайрадан эле арка тарабынан келдим. Мунун запаскасы барбы деген сурооңор болсо керек. Сөзсүз түрдө бул машинанын запаскасы жок достор. Чын, жок мунун запаскасы. Укпай калсаңыздар,
дагы бир жолу мунун запаска кое турган жери дагы жок достор. Бул алдында сиденье турат, анын астында сиденье көтөрүлгөндөн кийин эч кандай бир пакет койгону дагы месте калбаган. Муну асты тарабына баш бага турган болсок, асты тарабында дагы эчтеке жок. Мунун запаскасы каерде болушу мүмкүн? Мунун запаскасы жок достор. Мунун запаскасы мынал жерде болушу мүмкүн. Бирок бул жерде запаска турбайт. Себеби дегенде огнетушитель өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындай болгон насос турат достор. Бул насос эмне кызмат аткарат десеңиздер, кадимки эле баллонду желдеп эле койбостон, бул баллонуңуз жарылып тешилип калган болсо, ушул насос менен желдесеңиз, мунун жанында ушундай бир өзүнүн смеси бар, ошону кошо үйлөйт дагы. Баягы үйлөнгөн аба аркылуу бул жыртылып калган тешикке жанагы смес барып жармашып, итогунда жанагы тешилип калган жерди жамап, кайра желдеп коет, айдап кете бересиз достор. Мындайды көрсөңүздөр, дагы бир рет эске салып айтып өтөйүн, көрүлөк болсоңуздар, ушундай жаңылык достор. Эми мен өзүм дагы биринчи жолу буну көргөндө таң калдым. Себебинде эмнеге запаскасы болбош керек? Биздин айыл жерине запаска сөзсүз керек десек, көрсө бул кичинекей болгон насос баардык ишти аткарат экен. Сиз болсо баллонду чыгарып, аны көтөрүп, алмаштырып отурбайсыз. Болгону муну прикрутилге сайып, баллонго улап койсоңуз, бул өзү баардыгын жайлайт достор. Андыктан достор, мен сиздерди убактыңыздарды көпкө албайын. Мен сиздер менен коштошоюн. Кудайым буйруса, насип кылса дагы жаңы машиналарды обзор кылып чыгарышты улантабыз достор. Биздин каналда биринчи жолу көрүп жатсаңыз, подписаться деген кнопканы басып, кошулуп коюуну унутпагыла достор. Мунун акчасы канча экен деп сураган биздин досторго бул машина жөн эле бир туугандын машинасы. Биз муну 3 объем бензин экенине кызыгып, тартып сиздерге обзор кылып көрсөтүүнү уланттык. Биз болсо мунун бааларын интернеттен карап, кийинки чыгарышта сөзсүз айта кетебиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Описанияда биздин Instagram, Telegram группаларыбызга сөзсүз кошула кетишти унутпагыла. Ошол жака машинанын сүрөттөрүн жүктөп, жана бааларын менен толук жазып коебуз. Видеолорду болсо сөзсүз түрдө биз YouTube каналыбызга жүктөйбүз. Ушуна достор, биз менен толук акырына чейин көргөн досторго ар дайым эле биз ыраазычылык жана рахмат айтмакчыбыз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Ушундай машинаны насип кылган болсун демекчибиз достор. Кеттик анда.